2018 жылы Орусияда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна жолдомо алуу үчүн Кыргызстандын курама командасы алдыда атаандаштары менен дагы 6 беттеш өткөрөт. Беттештердин 3-өө Кыргызстанда, дагы 3-өө чет өлкөлөрдө, тагыраагы Иордания, Тажикстан жана Австралияда өтөт. Кыргыз курама командасын жеринен барып сүрөөгө канчага турарын Capital санап чыкты. Бул эсеп бир кишиге жүргүзүлүп, 3 күндүк турдун баасы эсептелди. Айтмакчы, мында футболдук матчтардын билеттери эске алынган жок, анткени билеттердин баасы азырынча белгисиз. Беттештердин алгачкысы ушул жылдын 3-сентябрына туура келет. Анда Кыргызстан жана Иордания курама командалары атаандаштардын талаасында беттешет. Дал ушул убакытка авиабилеттерди карай турган болсок, бир кишинин барып келиши $800 жогору болот. Билеттерди канча эрте алсаңыз ошончо арзан. Аман шаарындагы 3 жылдыздуу отелдердин орточо баасы $120. Буга таңкы тамак кошулат. Канчалык эрте брондосоңуз ошончо арзан, $50 дагы таба аласыз. Иорданияга баруу үчүн кыргызстандыктарга виза керек. Ал $28 турат. Жана Амандын аэропортунан эле берилет, дагы эч кандай оорчулугу жок. Болгону сиз Иорданияга кирип жаткан маалда чет өлкөгө чыкчу паспортуңуздун жарактуу мөөнөтү 6 айдан кем болбошу керек. Амандагы туристтик багыттагы ресторандарда $20 түштөнүп, же кечинде тамактана аласыз. Ошондо 3 күнгө $120 коротосуз. Аэропорттон шаардын борборуна автобус менен $4 жете аласыз. Шаардын ичиндеги автобустун баасы 70 цент. 3 күндө 10 жолу ары бери жүрөсүз десек $7 болот. Ошондо бир кыргызстандык футбол сүйүүчүнүн Аманга болгон 3 күндүк сапары $1350 айланат. Беттештердин экинчиси Дүйшөмбү шаарынын Памир стадионунда 29 сентябрда өтөт. Тажикстан коңшу өлкө болгону менен ага жетүү кыйла кымбат. Учактар Орусия аркылуу гана учат жана бир кишилик билеттин эки жактуу баасы $750 жогору. 3 жылдыздуу отелге токтосоңуз 3 түнгө $350 төлөйсүз. Адаттагыдай эле таңкы тамактануусу кошулат. Туристтик ресторандарда $15 чейин кечки тамакты жеп, орточо кафелерден $10 чейин түштөн аласыз. Ошону менен 3 күндө тамак ашка $75 коротосуз. Бирок жакшы жери, бул өлкөгө кирүү үчүн виза кереги жок. Дүйшөмбүдө автобус баасы болгону 10 цент. Бирок бул өлкөдө коомдук транспорт жакшы өнүккөн эмес. Таксини бир күнгө $50 жалдайсыз. Ошондо Кыргызстандын курама командасын сүрөйм деген футбол фанаттардын Дүйшөмбүгө болгон 3 күндүк сапары $1325 айланат. Таксини кошпогондо $1175 болот. Беттештер өтө турган чет өлкөлөрдүн эң алысы дагы, кымбаты дагы Австралия. Кыргызстан менен Австралиянын курама командалары беттеше турган Сидней шаарына жетүү үчүн эң арзан билетти уштапта $1200 тапса болот. Орточо баасы $1500. Аэропорттон шаардын борборуна $10 менен автобус менен жетип аласыз. Шаардын ичинде коомдук транспорт мыкты өнүккөн. Трамвайдан тарта паромго чейин бар. Ыңгайлуусу автобус. Бир күнгө жарай турган билеттин баасы $6. Болбосо ар бир жүрүшкө $2,5 төлөйсүз. Тамактануу $15 тегерегинде. Ошондо 3 күнгө тамак аш үчүн $90 ориентир алсаңыз болот. Сиднейдеги 3 жылдыздуу отелдердин эң эле арзаны $150. Аны дагы эртерээк брондосоңуз. Бирок авиабилет отелдерди брондоонун алдында виза маселесин эстен чыгарбаңыз. 3 айга жарактуу болгон туристтик визаны онлайн алсаңыз болот жана ал $180 турат. Ал үчүн киреше булагыңызды, банктагы эсебиңизди, иштеген ишиңиз бар экенин тастыктаган документтерди чогултуп, отелдин, авиабилеттин брондорун көрсөтүү керек. Эгер ээлигиңизде компания, турак жай болсо, аны дагы көрсөтүп коюу керек. Ошону менен футбол фанаттардын Сиднейге болгон 3 күндүк сапары $2250 айланат. Албетте, бул орточо эсеп, мында бир катар майда чыгымдар саналган жок. Андан тышкары турдун баасы авиабилеттин баасынан көп көз каранды. Авиабилетти отелди канча эрте брондосоңуз ошончо арзан болот. Travel агенттердин айтымында саякатты алдын ала пландоо убакытты дагы, каражатты дагы үнөмдөйт. Мисалы, саякатын 6 ай мурун пландаган киши корото турган акчасынан бери дегенде эле 25-30% үнөмдөп, саякаттын өзүнөн болсо 2 эсе көп таасир ала алат.